Biz azыр эми сөз кылуучу тиги темабыз бул Чолпон планетасы. Чолпон планетасы мына күн системасынга көрсөңөр мына ортодо күн турат дагы. Бул күндөн кийинки экинчи планета болуп эсептелет. Бул күндөн ушу мына күндөн алсак ушу биздин Чолпон планетага чейинки аралык бул аралык жазып коюн дейбиз. Бул 18 миллион километрге барабар. 18 миллион километр. Эми бул планетанын түзүлүшүн алып көрсөк, мына биз мына сүрөттөн көрүп турасыңар, карагыла. Биз эгер жерден карай турган болсок телескоптон, биздин Чолпон планетасынын өркүндө ак булут менен капталгандай болуп көрүнөт. Мына мөрөки акты биз бул булут деп коелу. Мына бириштен болбосо мурунга Михаил Оршок муштуусу Михаил Васильевич Ломоносов ушул ак булутту карап туруп, бул ошо Чолпон планетасы, бул атмосферасы бар, анан тыгыз экендигин ушул жерден эле аныктаган. Эми бул жерден карасак, мына сырттан караганда мына анын бети бизге жакшы көрүнбөйт, сырты менен булут менен капталып турат. Ал эми биз аны салыштырып көрө турган болсок, эми бул Чолпон планетасы мына бул жерде турат. Мына бул Чолпон планетасы бул биздин мынакей жер планетасы, экөө бири-бирине абдан окшош өлчөмдөрү боюнча. Ошондуктан муну эң жерде жазып коет, бул экөө эгиздер деп. Эми бул жерден токтоло турган болсок, эми бул Чолпон планетасы бул атмосферасына токтолсок, биринчи атмосферасы бул жерде абдан тыгыз. Ошондуктан мына бети көрүнбөйт. Деп айттык, муну составын ала турган болсок, атмосферасы бул жерде 97%. Бул көмүр кычкыл газы менен толтурулган, көмүр кычкыл газы. Андан сырткары бул жерде инерттүү газ. Мындан сырткары дагы бул жерде 0,1% бул кычкылтек бар экендиги аныкталган. Эми бул жерде биз байкай турган болсок, бул абдан тыгыз. Бул жерде атмосфералык басым, атмосферага тиешелүү болгон атмосфералык басымды алып көрө турган болсок, атмосфералык басым бул жакындаштырып 10-7 даражасы паскалга чейин барабар. Башкача айтканда, бул жердикине салыштырсак, жерден бул 100 эсе чоң. Жердикинен 100 эсе чоң. Эми бул жерден эми биз карагыла, бул күндөн бул экинчи планета болгондуктан, эми бул жерде эгер температурасын сөз кыла турган болсок, температура бул күнгө жакын болгондуктан бул жерде температура абдан жогору, температурасын алсак, мисалы күндүз плюс 470 градустан плюс 480 градуска чейин, 480 градуска чейин. Бул жерде эми карагыла, атмосфера абдан тыгыз болгондуктан бул жерде парник эффектиси байкалган. Парник эффекти дегенибиз бул жерде эле парникке окшош, бул күндүн энергиясын абдан өзүнө кабыл алып, түнкүсүн дагы ошол температураны сактап калат. Эми бул парник эффектиси кантип пайда болгон? Бул жерде дагы бизде ушундай эффект болот деген сөздөр бар. Бул жерден эми пайда болушунун себеби, бул Чолпон планетасында дайыма вулкандар атылып турат. Вулкан. Азыр дагы мына тынымсыз дайыма вулкан атылып турат дагы. А вулкан атылып чыккандан кийин сөзсүз билесиз, түтүн чыгат дагы, мына көмүр кычкыл газы. Мына ушунун эсебинен бул атмосферасы абдан тыгыз. Бул парник эффектиси бул жерде дагы байкалат. Эми экинчиден дагы бул жерден биз ошо атмосферага келе турган болсок, атмосферада бул абдан катуу чагылгандар болуп тургандыгы байкалган. Бул жакта дагы мындан башка дагы жердикиндей эле чагылгандар болуп турат. Анан температура бийиктеген сайын төмөндөйт. Эми бизде мына карайым үчүн төмөндөйт дегенде, мына күндөн чыккан энергияны ар бир планета өзүнө жутат дагы, ал кайра ушу күн энергиясын инфракызыл нур түрүндө чыгарат. Инфракызыл нур. Ушу нур ушу жердин үстүнкү бетинде кандайдыр температураны сактайт. Мына ушу бийиктеген сайын ушу температурасы төмөндөйт. Анан бул жерде дагы мындан сырткары дагы эми атмосфера тыгыз болгондуктан биздикиндей эле биякта шамалдар болуп турат. Шамал. Бул жерде шамал болгондо дагы мисалы 50 километр бийиктикте шамалдын ылдамдыгы секундасына 60 метрге чейин жетет. Бул абдан катуу ылдамдыктагы шамал болот. Мындан сырткары дагы ала турган болсок, эми бул жерде биз айттык, ар бир планета өзүнүн огунда мына айланат, биз аны билебиз, өз огунда айланганда бул 1 сутканы берет бизде. Бул жерде ала турган болсок, Чолпон планетасында 1 сутка же өзүнүн огунда
биздин өзүнүн огунда жер менен салыштырсак 117 жер суткасында айланат. Бул абдан жай айланат, жер суткасы. Эмне үчүн дегенде мына өзүңөр байкап турасыңар, бул күнгө жакын, экөөнүн ортосунда тартышуу күчү көбүрөөк болгондуктан бул абдан жай айланат. Анан карагыла өзүнүн формасы дагы мынакей, бул шар формасына окшошуп кетет. Эми бул күндүн тегерегинде болсо, мына күндүн тегерегинде мына чолпон планетасы айланганда бул биз билебиз, бул 1 жылды берет. Бияктан жылды ала турган болсок, чолпон планетасында 1 жылыбыз, 1 жыл деген жер менен салыштырсак 225 суткага барабар. 225 сутка. Ал эми бизде билесиңер 365 суткада бир айланат, ал эми чолпон планетасы болсо 225 суткада. Эмне үчүн дегенде булардын орбитасы биз жерге караганда буларда жолу кыскараак күндүн тегерегинде басканда. Эми мындан сырткары дагы эми бул чолпон планетасы мына бул өзүнүн көрүнүшү. Эми бул өзүнүн тегиз ошо айлануу тегиздигине муну кандайдыр тик бурч менен жантайган. Эгер мен бияка сызып көрсөтө турган болсом чолпон планетасын ала турган болсом, өзүнүн тегиздигине кандай өзүнүн огу, өзүнүн орбитасы тегиздигине тик бурч боюнча багытталгандагы кара бул жерден күнүн энергиясы келгенде мунун баардык түндүк түштүк уюлдарына бирдей тиет дагы. Биздикине бул жерде жыл мезгили деген болбойт. Түндүк түштүктүн баардыгында температура бирдей болот дагы, күн дайыма бир эле жерде турат. Биздикине күн көтөрүлөт, анан кайра түшөт деген же чыгап батат деген биякта жок. Себеби мына өзү көрсөткөндөй мунун огу тик багытталган. Эми бул чолпон планетасын биз мына сырттан телескоптон карай турган болсок, анын үстүңкү бетин көрө албайбыз. Ал эми үстүңкү бетин көрүш үчүн могу сүрөттөгүдөй муну байкаш үчүн биз сөзсүз бияка автоматтык станцияларды учурушубуз керек. Эми биринчи жолу автоматтык станция кайсы жылдары учурулду? Эми изилдөөнү баштай турган болсок, изилдөө боюнча сөз кылсак, биринчи жолу 1961 жылы бияка ошо автоматтык станция учурулган. Ал ошо чолпон планетасынын тегерегинде ошо айланып жүргөндө бизге ар кандай информациялар берген. Автоматтык станция деп коем. Автоматтык станциялар жерден башкарылып турган. Ал эми кийин болсо 1975 жылы, Советтер Союзу советтик ошо автоматтык станция учурулган. Автоматтык станция учуруп бул биринчи жолу жерге үстүңкү сүрөтүн берген. Үстүңкү бетинин сүрөтүн берген. Бирок бул аз гана убакыт иштеген. Эми себеби бул жерде карагыла, биз басым жерге караганда 100 эсе чоң дедик. Ошо жерге түшүргөн ошо автоматтык станция бир аз убакыт иштеп эле ал иштен чыккан. Себеби жерде басым абдан чоң. Эгерде адам баласы ошо Венера планетасы үстүнө түшө турган болсо, бул жерде басып жүрүүгө мүмкүн эмес. Себеби мына айткандай басым чоң болгондуктан биздин дене сөөк ошо жерге басымга чыдабайт. Эми ошо сүрөтүн бергенден кийин биз ошо карай турган болсок, Венеранын үстүндө мына өркүндө болгон тоо кыркалар бар, бирок бул жерде деген тоо кыркалар абдан жапыз, андай бийик тоолор жок. Себеби ошо эми тоолордун пайда болушу ошо вулкандар атылып ошол жерде кратерлер, вулкандар атылгандан кийин ошол жерде издери калат, же ошол жерден мына издери калган кратерлер деп коебуз. Ошо кратерлерден анан бул жерде булар жапыз түрүндө, себеби басым көп дедик. Эми дагы айтчу сөз, бул жерден кийин 1986 жылы дагы Вега 1, Вега 2 деген спутниктер учурулган. Вега 1 жана Вега 2 деген спутниктер учурулуп, ошо чолпон планетасынын биз ошол жерде толук көп информацияларды ушулардан алдык. Вега 1, Вега 2 дегенден кийин бул спутниктер бирөө чыгып, ошонун натыйжасында экинчи спутник ошо жакты көздөй учурулган. Бул жерде биздикинде магнит талаасы бул жерде жок. Магнит талаасы жок бул жерде, магнит талаасы жок. Ошондой эле бул спутник айта турган болсок, бул жерден карагыла, бул Венера өзү космос мекендигинде жалгыз, жанында анын жандоочусу жок. Мына спутник деп коем, спутниги бул жерде дагы жок.
эми мындан ошо биз үстүнкү топурагын изилдей турган болсок, эми жерден ошо алып келген ошо эмелер боюнча айта турган болсок, бетинде бул топурактын составында радиоактивдүү элементтер табылган. Мына үстүнкү топурагын бетинде топуракта ала турган болсок, радиоактивдүү элементтер табылган. Мисалы ала турган болсок, уран, торий, радиоактивдүү элемент уран, торий. Анан мында сырткары дагы радиоактивдүү болгон калий дагы бул жерде чолпонун бетинде бар экендиги аныкталган. Мына эми биз дагы айтып кете турган болсок, мына чолпон планетасы атмосферасы канчалык тыгыз болсо деле, баары ушунун бетинде ошо спутниктердин жардамы менен биз 3 кратердин бар экендиги аныкталган. 3 кратердин бар экендиги аныкталган. Эми бул кратердин пайда болушу биз билебиз, бул ошо космос мейкиндигинен мунун бетине ошо астероиддер же метеориттер түшкөндөн пайда болот дагы. Мунун түшүшү ошо күйүп бүтпөй калгандыктан ошо жер бетине келип түшүп, ушундай 3 кратерди пайда кылган. Буга чейин биз айткан алып отурган болсок, биринчи Меркурий планетасын ала турган болсок, мунун бетинде кратерлердин саны абдан көп. Себеби биз айттык, бул Меркурийдин атмосферасы жокко эсе. Мына атмосферанын дагы бир чоң пайдасы мына ушунда турат.